30 жылдан бери иштебей келе жаткан Каракол шаарындагы көптөн күткөн Ысык көл кинотеатры иштеп баштаганына 10 күндүн жүзү болду. Буга чейин жасоо иштери 2020-жылы башталып, азыркы күндө 200 орунду 5 кинозал иштеп жатат. Учурда кичинекей балдар үчүн мультфильмдер, кыргыз кинолор жана чет элдик Топкан, Черный адам жана башка ушул сыяктуу кинолор көргөзүлүүдө. Кинотеатр жакшы экен, дизайн сонун экен. Театр кооз. Кайсы кинону көрдүңөр? Азыр көрөбүз Соник 2. Жакынкы арада 3D форматында да кинозалдар ачылары маалым болду. Толугу менен бардык кинозалдар ачылганда 400 кишилик орун болот. Кинотеатрдын ичинде тамактануучу жайлар жана балдар ойной турчу оюн-зоок площадкалар дагы ачылат. Бул имарат 2000-жылдардан бери каралбай калган имарат болчу. Биз ары бери өтүп бул имараттын акыбалын көрүп, жаныбыз кейип, анан үй бүлөбүз менен кеңешип, ушул имаратты оңдоп түзөп, Каракол шаарынын тургундарына жана конокторуна бир тартууласакпы дегенбиз. Анан кеңешип ушул имаратты ижарага алып, бул ижарада 2 жылдай ремонт жүргүздүк. Анан ушул азыркы учурда биз 30 ноябрда 30 декабрдан баштап технический открытие кылганбыз. Азыркы учурда 5 залыбыз 200 орунду кинозалдар иштеп атат. Жакынкы аралыктарда дагы бир айдын ичинде толук кандуу ишке киргизебиз. Буюрса дагы чет элдик кинолор менен жана 3D кинозалдарыбыз ачылат. Азырынча имаратта 30га жакын адам иштеп жатууда. Толук кандуу иштеп баштаганда 100га жакын адам жумуш менен камсыз болоорун белгилешти. Кинотеатрдын расмий ачылышы оңдоо иштерине байланыштуу азырынча белгисиз. Акжол Исламова, телерадиокомпания «Волна Ысык куля».